Ош мамлекеттик университетинде билим алып жаткан 3 студенттин биргелешип ишке ашырган IT долбоорун министрлер кабинети жактырып 1 миллион сом жеңип алган. Долбоордо болочоктогу программисттер унаа токтотуучу жайларды жана андагы төлөм системаларын автоматташтырууну сунуштайт. Өзгөчөлүгү бул жерде жаңы инновация болот. Биз андай айтканда человеческий факторду адамга жардам болсун деп биз человеческий факторду алып туруп, ошонун ишин, адамдын ишин автоматизация кылдык жаңы технологиялар менен. Жилой строительный компанияларга орнотсок болот, аэропортторго, автовокзалдарга, жада калса гос службаларга, бардык жака кайсыл жерде парковочный объект бар болсо. Дал ушул сыяктуу мыкты идеяларды ойлоп тапкан студенттерге мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп жатат. Алардын бири интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги тарабынан студенттик стартап долбоору ишке ашууда. Бирок аталган долбоорго аймактардан студенттер аз катышып жатат. Кыргыз патенттин түштүк аймактар аралык бөлүмү бүгүн Баткен, Ош, Жалал Абад облустарындагы жогорку окуу жайлардын алдында түзүлгөн бизнес инкубаторлордун өкүлдөрү менен жолугушту. Бул азыр мына Ош шаарында болуп жаткан ошол бизнес паркындагы бүгүнкү жыйындын негизинде жобо иштелип чыгып атат. Мен ойлойм, ушул жобону биз кабыл алгандан кийин бул дагы ушул биздин окуу жайыбыздын студенттердин стартап идеяларын ишке ашырылышына жана донорлордун, спонсорлордун бизге көмөгүнө толук ишенем. Бул багытта дагы жакшы иштер жүрөт деп ойлойм. Негизи бизнес инкубатордо ошол ар бир университет жеке каржылаганга мүмкүнчүлүгү жок. Бул токтомдо каралган эмес. Биз ошол ар кандай конкурстар жарыяланат. Билим берүү министрлиги тарабынан же хакатон деп азыр республикаский Кыргыз патент жарыялайт ар кандай стартаптарды. Ошолорго катышып, анан утушка жетсек ишке ашырабыз. Студенттик стартап долбоор инновацияны жайылтуу жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Ага санарип, медицина, интеллектуалдык өндүрүш, биотехнология, ресурстарды үнөмдөө, айыл чарба, жашыл экономика, чыгармачыл тармактардагы бизнес идеялар кабыл алынат. Бүгүнкү күндө ошо түштүк аймагында 6 бизнес инкубатор бар, жогорку окуу жайлардын алдында. Анан ошо биринчи заявкалар бизнес инкубаторлорго түшөт. Бизнес инкубаторлор карап туруп, анан бизге жөнөтөт. Заявкаларды карап туруп, анан комиссия чыгарабыз. Комиссиянын жыйынтыгы менен ошо уже победитель определяться этет да. Жолугушууда студенттик стартаптарды өнүктүрүү боюнча жоболорду иштеп чыгуу талкууланды. Ага эл аралык өнөктөштөр, банк өкүлдөрү чакырылган. Жеңүүчү деп табылган стартап долбоорлор мамлекет жана эл аралык уюмдар тарабынан каржылык колдоого ээ болушат. Банк секторунан Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.